Ассаламу алейкум, агайын туугандар. Мен азыр Кабаалы Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан музейде отурам. Аталган музейди мындан туура 6 жыл илгери ачкан экенбиз. Бир гана Кожомкул балбанын эмес, ошол спорттук музей кылалы деген аракетте дагы деле жүрөбүз. Кудай буюрса тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Өзүңүздөргө сөз берип кеткендей эле Кожомкул атабыз тууралуу көргөн билгенибизди эл журтка айтабыз дегенбиз. Ошону утурлай чыгып калдык. Мен айтайын дегеним боюнун узундугу, салмагы, деги эле көлөмү тууралуу кыскача айтып берем. Ар кандай айтылып жүрөт, талаш пикирлер бар. Кай бир жерлерде 1,97 деп жүрсө, бул 1,97 деп Филипп Байман деген еврей улутундагы адам жазган экен. Ушундай китеп жазган. Кабаалы Кожомкул легендарный баатыр Кыргызов деп. 1,97 деп жазганына көп сындар айтылып жүрөт. Бул еврей кыргызды басмырлап, азайтып жазган деп. Мен эми андай деп деле айтып талашкым келбейт. Себеби ал киши өзүнүн көз карашы менен, иликтөөсү менен жазса керек. Кай бир энциклопедиялык маалыматтарда, архивдерде 2 метр 36 сантиметр деп жүрөт. Эми бул 5-10 сантиметр эмес да айырмачылыкчы. 30-35 сантиметрге чейин айырмачылык, мындай талаш маселе бар дегендей. Кечиресиздер, мен тамагым ооруп кичине сырколоп аттым эле. Анан мен өзүмдүн жеке иликтөөмдө 2 метр 10 сантиметрдин тегереги. Эми өйдө ылдый болушу мүмкүн. Мен жеке көз карашымда, жеке иликтөөмдө айтып атам. Кадимки фотоаппараттарга түшкөн сүрөттөрүнөн ошол нерсени байкайм да. Анан өз көмөчүмө гүл тартып эле ошол 2,36 болгон дей берген өзү туура эмес. Тарых кылдай дагы мындай кыйшайсыз айтылыш керек, болгонун болгондой. Анан азыр бизде бар, өз көмөчүбүзгө гүл тарткан адамдарды көрүп жүрөбүз. Жөнөкөй молдо болсо чоң молдо деп айтат. Жөнөкөй эле бир башкарма болсо укмуштуудай башкарма болгон деп ушинтип көөртүп жабыртып айтканды биз негедир адат кылып алдык. Мен ошо Кожомкул атабыз тууралуу айтууда көөртүп жабыртпай, апыртпай, болгонун болгондой уккан билгеним боюнча ссылка менен айтканга, мындай ортого келтиртип айтканга болгон аракетимди жумшайм. Кудай бар, Кудай карап турат. Кудайдын эң сүйүктүү пендеси деп билем. Анын боюн узартып, салмагын көбөйтүп койгону менен Кожомкул атабыздын кадыр баркы андан дагы артып кетпейт. Кожомкул балбандын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы бир эле бою менен салмагында эмес, көлөмүндө эмес деги эле. Анын өзгөчөлүгү ошончо күчү туруп, ат көтөргөн, туйлаган, чөйчөк салып турган аттарды көтөргөн, зылдай таштарды көтөргөн күчү, кароосу туруп, бир дагы адамдын чекесине чертип жаман сөз айтпаганында деп билем да. Анын адамгерчилигинде, кайрымдуулугунда деп билем. Мени сыймыктандырган ушул нерселер, үлгү алчу нерселердин да ушулар. Темадан алыстабай ушул бою, салмагы тууралуу айтып берейин. Салмагы боюнча дагы ача пикирлер бар. 1,64, 1,67, 167, 164 килограмм десе, кай бир маалыматтарда 208 килограмм деп жүрөт. Мен ушул 160 тегерегинде айтылган салмакка кошулат элем. Сүрөттөрүнөн деле байкалып турат. Эми болуп турган кезинде балким 200 килограммга чейин деле барса керек. Мени өкүндүргөн, мени кыжалат кылган бир нерсе бар. Ушул Кожомкул балбан тарыхчылар тарабынан, илимпоздор тарабынан тыкыр иликтенип жазыла элек да. Элдин оозунан айтылып келаткан ооздон оозго өтүп,
атадан балага өтүп келаткан эле окуялар, журналисттик иликтөө менен чыгып келаткан эле материалдар, китептер биздин көбүнчө тарыхый булактар. Кожомкул Балбан кечээ жакында эле десек болот, мына 1955-жылы эле казылып атат. 40-35 жылкы туулган аталарыбыз азыр деле мына көзү тирүү да. Ошону убакыт өтүп кете элегенде мамлекеттик деңгээлде жазылып калса жакшы болор эле. Мен өзүмдүн колдон келген нерсемди, аракетимди кылдым. Мынакей эме могу көрөрмандардан суроо болуп калышы мүмкүн да, сен эмне кылып койдуң эле чөбөрөсү катары, урпагы катары деп. Мен ошол суроого да жооп берип коеюн кыскача. Бала күнүмөн Кожомкул атабыз жөнүндө угуп эле келатабыз, аксакалдардан, өзүбүздүн үйдөгү жеге байкелерибизден. Мен ушул 10 жыл мурда ушундай кабалуу Кожомкул жөнүндө Кожомкул Балбан баяны аттуу көлөмдүү китеп жазгам. Кожомкул Балбанды өз көзү менен көрүп калгандардын айтуусу боюнча. Андан тышкары ушул жалпыга маалымдоо каражаттарында чыккан макалдар, көбүнчө ошол 100 жылдык мааракесинде абдан көп материалдар чыккан экен. 1989-жылы 100 жылдык мааракеси өткөн. Деги эле ошол гезит, журнал, китеп беттерине чыккан материалдарды алып, анан ушул китепке кийрегем. Анан ушундай музейин уюштуруп, 130 жылдык мааракесин 2019-жылы мамлекеттик деңгээлде өткөргөнгө аракет кылганбыз. Жакшы өткөн, эл журт күбө. Эми дагы темадан алыстабай айтып берейин. Бутунун өлчөмү 52 деп жүрөт, 52-нчи размер. Мисалы үчүн мен 43-44 кие турган болсом, Кожомкул атабыз ушу 52-нчи размер кийчү экен. Эми кийген кийимдери боюнча канчанчы размер экенин деле мен билбейт экенмин. Мындай размерлер жок болсо керек. Атайын спецзаказ менен тиктирген да. Бут кийимин дагы уултартып, кийимдерин өзүнүн байбичелери тигип берчү экен. Келиндери дегендей. Колунун ушул алакандан баштап ортоңку колдун учуна чейин 26 сантиметр түзгөнүн өзүм ченегем. Тарыхый маалыматтарда дагы жазылып жүрөт. Ошондой Кожомкул атабыз ошо 160-170 килограмм десек, көп ойлойт семиз, жана сумо деген спорт бар го Японияда, ошондой спортко түшө турган семиз адамдардай болсо керек деп. Жок, ушундай арык чырай, тамакты сыпа жеген, мүнөздөп жеген адам болгон экен. Сүрөтүн көрсөтүп коеюн. Мынакей ушундай өмүрү курсак деле байлоо болуптур. Болбосо Мокотой деген бир тууган иниси. Мен кийип турган ичик ошо Мокотой атабыздын ичиги. Кожомкул атабыздын өзүнүн кийип жүргөн кийимдери, чапандары бүгүнкү күндө сакталуу. Анын дагы эфирин жүрүшүндө айтып берем туугандар. Азырынча биринчи бөлүктө айтып бере турган сөздөрүм ушул.